Анан субханалла бул өзү нике жөнүндө сөз сүйлөгөндө баары тең мындай айтышат го азыркы заман анан мурункудай эмес дагы кандай сөздөр сүйлөшөт. Эми бар кээ бир сөздөр бар мындай эмнегедир исламды төмөнүрөөк кылып унижать этип сүйлөшөт да дайыма элечи. Бирок дүйнө жүзүндөгү баардык жанакындай алынган закондор ошол эле мезгилде жашоо образы негизи үлгүсү мусулмандардан алган да. Эмне үчүн десек, анткени биздин 1,5 миң жылдык тарыхыбыз бар. Исламдын 1,5 миң жылдык тарыхы бар. Ал эми ошол эле башкалардын, мисалы бизде Европа деп атканыбыз, Америка катуу болсо 200 жыл. Анткени алардын баардыгы тең Европанын кубаланып барган зектери билесиңерби? Ошон үчүн дагы эле зектигин кылып атпайбы? Дүйнө жүзүндөчү өзүнүн эмес идеясын түзөт да буларчы. Чорный бар бирөө тиякта отурат. Булар ушундай да кубаланып барган эл да. Алар бизге негизи такыр үлгү бере албайт да. Может быть, алтындар табылып жакшы жашоолордун бир үлгүсү болгондур. Бирок ошондо дагы алар варварлык кылган да. 200 жылдан акыл толуп калып, европалыктар көтөрүлүп калды деп барганда деле аякка барып индейчтер баарын кырып салган да. Коренной элдин баарын кырып салган. Кара. Эми бул жерде айтайын деген нерсем бар. Буу деп кетпеңилер. Айтайын деген нерсем дагы эмне? Ошол эле Европа өздөрүн варвар деп айткан да. Викинг деген, варвар дегендер булар субханалла мындай айтканда жапайы деген эле маани берет өзүндөчү. Киши өлтүрүүчтөр, киши жегичтер, вандалдар, жанында бир вандал демелесеңер, эч кандай бир законго баш ийбеген эмелер болгон. Анан тазалык эме жагына келгенде мындай биздин элибиздин бизде каада салт болуп ушундай бир калыпталып калган нерсе болсо аларда болгон эмес. Ошол себептен алар бизге үйрөтүш үчүн көп жыл бар дагычы. Просто бир чоң бир аалымдын баягы бизде социология деген сабак болот го. Бирок ушуну биз көп кабыл албайбыз да. Эмне үчүн? Анткени себеби социология деген илим бул өзүнчө чоң бир илим негизинде. Муну кабыл алышыбыз керек. Мына баары эле айтып бир эле нерсеге көңүл буруп койгула. Мына мен дагы бир жол айтып берем, карагыла. Мисалы, мына бул айыл 150 түтүн да. Бирок мечитке 15 эле киши келет. Ошону бул айылдын канча процент болот? 1,5%. Эгерде ушул 150 отурган болсо, ар бир үйдө 5тен болгону 750 киши деп кой. Эми 750 кишиден 15 келе турган болсо канча процент болот? 0,0 анан 9,8. Жок, 0,09 болот да, 0,09 эле процент. Просто бир толук эмес да. Мисалы карагыла, мына Бишкек 2 миллион эли бар. 200 мечити бар. Эң чоң мечитте 50 миң адам батат. Ар бирине мындай жума күнү толо турган болсо, катуу болсо 100 миң киши барат. Ошондо 2 миллиондун 100 миңи канча болот? Канча процент болот? 5%. Эми кара дагы. Ошол эле 200 мечитке күнүнө 2 саптан боло турган болсо, аябай катуу боло турган болсо 10 миң адам 5 маал намазга дайым такай барат. Канча процент болот 2 миллионда? 0,05. Демек карагыла. Мусулман көп бекен? Субханалла. Мусулмандар көп. Биз мусулманбыз, 75% мусулман деп атасыңарбы? Жөн эле сүйлөп атасыңар. Түшүнөсүңөрбү? Бизде ишибиз толтура. Ар жакта субхана миллион киши мечитке барбайт, миллион кишиге баары бир барсыңбы, жоксуңбу? Анан тияка турат даратты оң кол менен баштап, сол кол менен башташ керек эле талашып бересиңер да. Канча кошуналар субханалла желатинди арам дештен мурда ошону арам экенин билдириш керек. Карасаң, колбаса жана бул туура анекдот бар да, бир алкаш дүкөнгө кирип турат. Арак тандап туруп анан колбаса бар дейт. Кайсыңыз халал деп коет дейт.
Биздики жашоо ошондой да. Жартысы халал жейт атат, жартысы тиги менен жүрүп дагы элечи. Түшүнөсүзбү? Ошол себептен айтайын деген нерсем эмне? Ошол алып келгенде бизге субханалла башка жактын таасири азыр 95% элге башка жактын таасири менен жашайт. Кыргызстандын ичиндеги 8 миллион боло турган болсок, 8 миллион боло турган болсок, ошонун 3 миллион таптаза кыргыз боло турган болсо, 3 миллион. Ладно, миллиону еще тиякта кетип калган. Жок. Эми бул жерде эсептеп келе турган болсок, биздечи баарын чогуп келсе 100 000 мусулман бардыр. Практика таза дин менен жашаган. И то анын жартысы кээде молдо, кээде жолдо да. Эмне айтып атам? Демек биздин динибизде дагы көп иштей турган иш бар. Жаман көрбөгүлө. Субханалла. Мына жаман көрбөгүлө. Бул ушундай нерсе. Эми айтайын деген максатым эмне эле? Мен ошол үчүн силерге мына бир сравнение кылайын деп атам да. Биздин динде ислам, мен биздин деп айтканда мен аябай мында ушуну база белгилеп калмак көргөндөрчү. Анткени баардыгы тең исламды мында бир изгой катары колдонуп баштады. Байкадыңызбы? Ислам десе эле как будто баары эле муну басып алып эле, короче, бирөөнү сабаса деле мусулман сабап аткандай, бирөөнү өлтүрсө да мусулман өлтүрүп аткандай, бирөөнү алдап койсо мусулман алдап аткандай, бүт баарды тиякта бирөө турат, сопсон уурдаган ошол, жеген ошол, өлтүргөн ошол. Айтайын, машалла, демек биздин жашообуздагы эгерде динибиз келбесе, жок, мен айтайын деп башка келаткан болчумун. Мына ошол эки аалым өзүнүн китебин жазганда мындай жазат экен да. Биз азыркы мезгилде 3 нерсенин кадырын жоготтук. Ошонун себебинен биздин жашообуздан дин ислам кетип калды деп айтат. Биринчи кадыры бул мусулмандын кадырын унутуп калдык. Дегени бири-бирибизди сыйлабай калдык. Мусулман кадырын билбей калды. Экинчиси, биз бири-бирибизге жардам берүүнү унуттук дейт. Бири-бирибизге жардам берүү, бул мусулманга биринчисинин соодасын өткөзүшүм керек. Ушу мусулман биринчи болуш керек деген нерсе биздин жүрөгүбүздө жок. Бизден Кытай, Орус, дагы бирөөнү көрсөк, ошол мындай бизге деген акчасы менен болгон нерсе бизге мындай маанилүү болуп калгандай бар. Үчүнчүсү, анан биз үйлөнүштө башында жаңыла баштадык дейт. Үйлөнгөндө эң негизги мына жашоодо, биздин жашообузда боло турган нерсенин ичинде эң маанилүүсү бул нике. Эң маанилүүсү нике. Мына ошону биз дейт туура эмес кылган себебинен дейт, азыркы мезгилде үммөт алсырап баратат дейт. Ошол мынакей биз демократия деген нерсени исламдан үйрөнсө болот. Динибизден үйрөнсө болот. Демократия деген исламда. Мен бияка мен албай эле коеюн, биринчи карагыла. Никеде эркек менен аялдын тандоосу бар. Бул мурун авалки мону кызын аласың, муну баласына тиесиң деген мурун бар болгон болсо, ал болсо адат болуп калган. Аны исламга байлабагыла. Аны исламга такыр тиешеси жок. Исламда болсо, ошол мисалда бир аял киши күйөөгө бирөө кудалап келе турган болсо, ошол жагабы, жакпайбы карайт. Бул жаккан жок, мен буга тие албайм, кичине мурду кыйшык экен. Буту тайтак экен. Дегенде жейм мисалы жок, мен болбойм деп койсо, тийбейм десе, муфтий келсе да никеси кыя албайт. Түшүнөсүзбү? Атасы кыйнап, зордоп, аны эч качан болбойт нике кылганга. Эгерде ошол никени зордоп кыла турган болсо, ал нике мындай айтканда тахрим харам болуп калат, харамга жакын болот. Эгерде эртең күнү мисалы калса, ошол экөөнүн ортосунда келишпестик болуп, кыйноо менен жашалып турган, ажырашып турган болсо, ошол берип койгон атасы менен алган тигин атасы күнөөкөр болот. Көрдүк канчалык деңгээлде аялдын укугу мындай айтканда сиз менен биздин сезимибизге байланган нерсе бекитилген. Ошондой эле эркек деле эмнекен тигинин кызын аласың. Болду, всё десе андай болбойт. Андай нике өтпөйт. Түшүнөсүзбү? Анткени себеп ал сенин жашооңда келечекте боло турган. Көрдүкпү? Демек, никеде тандоо. Бул 15 кылым мурун, мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир аял келди. Анан айтып аткен, Алланын элчиси,
Менин атам мени баландайга зордоп туруп берип койду. Бирок мен ага тийгим келген эмес. Жо берип атат деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер эми карап көр кызым, эгер атаң айтып аткан балким сен үчүн жакшыраактыр десе, жок деди. Ал жигит мага жакпайт деди. Карасаң кандай айтып атат. Десе пайгамбар айтат, анда алга сен турмушка чыкпаган акың бар. Дегенде баягы кыз ушундай турду дагы, анан мындай кичине басып кайра кайтып келип, о Алланын элчиси дейт. Мен муну өзүм үчүн сураган жокмун деди. Менин тагдырым башкаларга сабак болсун деп келдим атайын. Эч бир ата өзүнүн кызын зордоп никеге бербесин. Мен сиздин ушул оозуңуздан угайын деп. Мен кыз болгондо мен тандоом бар экенин башкалар кыямат күнгө чейин анткени пайгамбардын оозунан чыккан болду да. Кызым, анда сен тийбей койгонго акың бар деген сөз, мен укугум бар деген сөздү билгизет деген сөз айтып аткан. Көрдүкпү кандай нерсе? 15 жыл мурун бул мындай айтканда эркек менен аял ортосундагы мамилени Алла Таала пайгамбардын оозу менен тууралап койгон. Эч бир жерде мындай нерсе жок. Мисалы исламдагыдай аялдын укугун берген эч нерсе жок. Мисалы ушул эле жөөттөр азыркы мезгилде үйлөнгөндө билесиңерби? Ошол аялын баягы эмеге мойнуна жип байлап алып, бул менин малым деп эки жака элдин көзүнчө толду эркектерге апарып, жанагындай бир малда уйду жетелегенде базарда бар го, ошону жетелешет. Алардын салтында ошондой. Бирок биз тескерисинче ошонун мындай бир нугуна кирген себебинен биз кыргыздар аял алып келгенде көчөгө киргизип салабыз. Байкасаңар, көчөгө кирет. Эмне үчүн көчөгө кирет? Анткени бул меники, башка эч ким көргөнгө болбойт деген сөз. Башка эч ким көргөнгө болбойт. Эми исламдагы дагы кудум ушундай. Дагы исламда үйлөнүүдөгү ашыкча чыгымды пайгамбарыбыз мындай деп түшүндүрөт. Кайсы никеде ашыкча чыгым болбосо, ошол нике берекелүү нике деп койгон. Дагы бир жерде унутпаңыздар. Кайсы бир жерде тандоо болгон болсо, аны эртерээк күйөөгө беришибиз керек. Эртерээк үйлөнтүшүбүз керек. Мына экөө жанагында бир үч нерсеге шашылгыла дегенде бирөөнү үйлөнткөнгө дейт го. Эми бардың куда түштүң. Эми эмне кылыш керек экен? Субханалла, куда түштүңбү? Кыз макул болду. Ошону тезирээк эмне кылып салыш керек экен? Үйлөнтүп салыш керек. Эмне себептен андай десе, анткени мынакей көчөнү бир окуя болду менин эмемде. Бир бала телефон чалат, устаз дейт. Менде бир суроо бар. Жалпы түргө айтып коюңуз деди. Биз ата энебиз бизди эме кылды, кудалады, кыз макул болду, мен анан экөөбүз жөн жүрбөйлү деп, анан барды бир жерге нике кыйдырып алды дейт. Кимге кыйдырдың десем, эми бир таксырга. Таксырлар нике кыйбайт азыр, унутпагыла. Таксырлар көчөдө жүргөн бирөөлөр нике кыйган болбойт. Анден муфтияттан бекитилген имамдар гана кыя алат. Башка бирөө нике кыйган акысы жок. 12 жыл, 20 жыл башка мамлекетте окуган дамбылда болсо дагы, аны нике кыйганга болбойт. Бизде мындай жоба ушундай. Эртеңден жооп бериш керек болот. Анан эмне болду десем, ошо кыз менен отуруп экөөбүз нике кыйып алдык дагы, анан мен ал кызды бузуп койдум. Эми бузуп койгондон кийин мен аны менен үйлөнгүм келбей калды деди. Мынакей. Никенин эмнеси бузулду? Никенин субханалла жана эң негизги нерсеси бузулду. Ал экөөнүн ортосунда никеге чейин бул нике ата энесинин уруксаты жок болду. Бул нике макруh нике болду. Нежелательный нике болду. Эми ортодо эми биз эрди аялда болуп келишпей калдык. Эмне болду? Бузулду. Көрдүкпү? Шарият болсо ошо никени эң таза акыбалда алып калган экен. Жана кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшпөйбү? Келе айтышы мүмкүн, анда бул демократия болбой калды жо бияка депчи. Эми кыз менен жигит ушун бири-бирин тааныбаса, минтпесе кантип жашайт депчи. Мен таң калышып бир статистика салайын да, дагы статистика. 10 нике кыйган болсо, ошонун алды такыр болбой калганда 8-10 жылга чейин сүйлөшкөндөр болот. Бирок нике кыйып туруп той болгондон кийин 10 күндөн максимум 3 айда ажырашат. Эмне себептен дегенде, анткени алар Аллахтын никесинин алдында нике кыя электен мурда эле эрди катын болчу. Алар бири-бирин билип алган. Билет эмне экенин, мындай никенин бир кадыры, мындай бир жанагындай таинство деп коет го, мындай бир сыры калбай калган.
Ошонун себебинен ал биринчи үйдө киргенден баштап эле төшөккө киргенден баштап бүттү. Ал үйдө келишпестик башталат. Ошонун себебинен нике бул кайып делет. Ошо кайыпты эчтеке билбей келип, эчтеке сыртынан көрүп, жакшынакай эле жигит экен, жакшынакай эле кыз экен, так атасы кандай экен, бир тугандары кандай экен деп ошо менен мынтип келип туруп эле, анан кийин экөө бири-бирин тааныганча канча бала болуп кетет? 2 балалы болуп кетет. Ошентип эле илгеркиде субханалла жашап эмне болуп келген экен? Келген. Мейли. Башыңар ооруп кеткен жокпу? Просто мында бир нерсени түшүндүргүм келип атат да. Мен убактым деле аз, бирок сен кандай болсо эле эми карагыла. Үйлөнүү бул ибадат. Үйлөнүү эмне экен? Ибадат бул. Үйлөнгөн адамдын окуган намазы камил, толук болот. Үйлөнбөгөн адамдын никеси жарты болот. Толук болбойт. Ошонун себебинен ибадат деди. Биз болсо башкаларды үйлөнткөнгө жардам беришибиз керек. Мына аталар мен бир жакшы бир сөзүн угуп алачы. Сүйлөшкөн кызың барбы деген сөздү токтоткулачы. Сүйлөшкөн жигитиң барбы деген сөздү токтоткулачы. Жашоодо эчтеке билбеген 18 жыл бою сен жаныңда жашаган, сен таап келген тамакты жеп, сен берген кийимди кийип, сен жаткызган үйгө жатып жүргөн кыз эле кантип эле көчөгө чыгып кимдин жакшы, кимдин жаман экенин билсин. Ошондой эле эркек деле керелден кечке сенин башкарыңда жүргөн, ары отурсаң бери отуруп, бери отурсаң тигинде отуруп жүргөн бала эле көчөгө чыгып туруп кайсы кызды жакшы экенин билсин. Ошол себептен мындай балдарга насаат айтканды үйрөнгүлө. Кантип жардам беребиз балдарыбызга? Кантип кыздарыбызга жардам беребиз? Карагыла. Улуу адамдардын айткандарын карайлы. Уулум, мен сага эң жакшы насаатчымын. Акыйкатта 2 насаатчы бар балам. Биринчи насаатчы бул шайтан. Бул дайыма сени туура эмес жолго багыттаганга аракет кылат. Бирок ал коос сүйлөйт, унутпа. Ал сенин башыңда алдап койбосун. Экинчи уулум, сени мен атаңмын. Мен сага жакшылык каалаган катарында эң биринчи турган адаммын. Уулум, эгер сен үйлөнө турган болсоң, Айша, Хадича, Фатимага окшогон аялдарды алганга аракет кыл. Бирок эгер заман бузук болуп кеткен болсо, үй бүлөсү ыймандуу, ата энеси бири-бирин сыйлаган үйдү кара. Анткени тарбиялуу үйдөн чыккан кыз акыйкатта жаманды жакшы кылат, жакшыны мыкты кылат. Уулум, эгерде сен үйлөнө турган болсоң, эң жакшысы, эң жакшы адамдар менен кеңешкин. Антип кеңешип кескен бармак оорбойт. Бул дүйнөдө сенин өмүрүң өтө турган жубайыңды сен Алладан коркконун тандагын. Эгерде Алладан корккону болсо, сенин алып келген оокатың, акчаң, тамак, баардык нерсең ошол берекелүү болот. Эгер Алладан коркпогон алган болсоң, анда сага түгөт сенин жашооңду кыйнаган, акылыңды айныткан бир келет. Уулум, эркектин согушта жүрүп чөккөнү болду. Бирок аялынын чөктүргөнү согуштагы өлүп калгандан жаманыраак. Бул дүйнө сага убактылуу берилген. Ахиретиңди эстете турган аялга үйлөнгүн. Анткени ахиреттен коркуткан аял эч качан ала жипти аттабайт. Ахиреттен корккон аял эч качан ала жипти аттабайт. Ахиреттен корккон аял эч качан арам нерсеге барбайт. Уулум уккун. Эгерде сен үйлөнө турган болсоң, көп төрөй турганын алгын. Эгерде мүмкүн болсо, энесинде эгизден болгондордон кара. Анткени алардын көп төрөгөнү сен үчүн береке. Уккун. Эгерде сага бир ушунда сага бай, уруусу бийик болгон, наслинде бийик болгон аял келсе, сулуу болгон болсо, бирок төрөбөй турган болсо, андан
жүзүңдү бургун. Бирок мейиздей кара болгон, күң боло турган болсо да көптөр ошону алган дейт. Бул насаат айтылыш керек. Мен муну китептен сөзмө-сөз айтып бере атам силерге. Уулум, бул дүйнөнүн жыргалы аял менен болот. Алла казынаны жаратып, ошо казынанын ичинде эң жакшысы салих аялды кылды. Кудайдан корккон аялды кылды. Эгерде уулум сен Кудайдан корккон, ибадатына бекем, өзүнүн намысын сактаган аял алган болсоң, демек сен казынанын ичиндеги жакутту бриллиантты кармапсың. Ал бриллиантты кое бербегин. Аны алгандан кийин жакшы мамиле кылгын. Канча жакшы мамиле кылган сайын кудум гүлгө суу куйганда кулп ургандай сенин аялың кулп уруп турат. Карабаса катын кетет, туурабы? Карабаса катын кетет дейт кыргыздар. Демек, машалла, сиз менен бизге балдарыбызга ушундай насаат беришибиз керек. Кыздыгын асырдайын айтып берейин, Бул өтө улуу китеп. Бул жерде падышанын өзүнүн баласына берген насааттарынан. Бирок аят хадисмен берген. Бул өтө чоң сонун китеп, машалла. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени эгерде силер, сиз менен биз өзүбүздүн балдарыбызга кантип үйлөнүүнү үйрөтпөсөк, эртең жок болуп кетишибиз мүмкүн. Эми кандай десем таң көр дүйнө. Мейли бирөөнө тийишпей эле коеюнчу. Мен тилим жаманыраак кишиден бир нерсени айтып ийем азыр. Бирок, машалла, бир аз эсиңерге алып калдыңарбы? Кана, эркек балдар бар, кол көтөргүлө. Эркек балдар бар, кол көтөргүлө. Машалла, мен да көтөрүшүм керек экен, Алла, мынакей. Мен сенин насаатыңды, сен айткан өкүмдү жеткиздим. Мына ушунча атанын мойнуна койдум. Кыямат күнү мен жоопкер эмесмин уже болду. Хак. Мен жоопкер эмесмин болду. Азыр мени бияктан чыгарат. Субханалла, мен бүт кайсы тил билген болсо ошол тилден мен акымды утулган болом. Кыяматта мага доо кое албайсыңар. Амин. Субханакалла хамдалла анта астагфирука ва атубу илейк.